Муну менен силер Азимбек акеге жардам бере албайсыңар. Жардам бериш үчүн Алпарстан 2002 жыл 17 март күн жылып жаз келген учур эле. Мына ушинтип камакта жаткан эл өкүлү Азимбек Бекназаровдун камактан чыгышына жардам бере албайсыңар деген бийлик толкуган элди коркутуп, андан соң ок атылган. Бийликтин мындай зөөкүрлүгүнө кыжырланган эл ок аткан сайын түтөп, үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы болгон элге октор атылып, 5 киши каза тапкан. 18 мартта Гербенде дагы бир бала атылып, жалпысынан кандуу окуяда 6 адам окко учкан. Мындан сырткары ондогон адамдар октон жараат алып, уруп сабалган. Наркыз Ширалиева Аксы районунун Авлети майылынын тургуну, Аксы окуясынын катышуучусу. Ал кезде Наркыз айым 45 жаштагы келин болчу. Бийликтин ажыдарга айланып, өзүн билемдигине каршы эл менен кошо чыккан. Андагы тарсылдаган ок атуулар, жер бети канга боелгон күндөр дагы деле эсинде. Карапайым элдин жолунан тосуп чыккан бийликтин буйругун аткаруучулар андагыларды кары жаш, кыз келин дебей сабашкан. Ок атылган жеке келсем ушул адамдар кантип тирүү калды экен. Төр жерде кан төгүлүп, 1,5 метр квадраттан төр жерде кан төгүлүп жатты. 4 көчөгө элди бөлүп алып, испесин астар ушунчалык аялдар чыңыртып сабаганын мен угуп тургам. Ушунчалык аялдарды жестокий сабады да, анын чыңыргандары алиге чейин кулагымда турат. Аксы окуясынын катышуучусу Турсунбек Акун өткөн окуяны көзүнө жаш алуу менен эстеп, ошол күнү бир туугандай болуп калган жакын адамдардан айрылганын эске салды. Мына ушундай сабак алчу күндөр баштан өтсө дагы, азыркы бийлик андан сабак албай, тескерисинче Акаев менен Бакиевдин кыжырды кайнаткан кылыктарын жазбай тартып калды дейт Турсунбек Акун. Мына акыркы 2 жылда эмне болду? Кайрадан эле баягы Акаев менен Бакиев оппозицияны камаса, бу деле камап атат. Прессаны кысма калса, бу деле кысма калат. Мына ушундай каргашалуу апатты эскерүү окуя болгон жерде башталып, эскерүүнү Жалал Абад облусунун жетекчиси Кыянбек Сатыбалдиев алып барды. Сөз президенттин аппарат башчысы Сапар Исаков менен өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдор жана Аксы окуясындагы жабырлануучуларга берилди. Сапар Исаков президенттин салам дуайын ала келгенин айтып, бийлик Аксы окуядан сабак албаганын айтты. Бирок кайсы бийлик экени белгисиз. Анткени Аксы окуясынан бир дагы бийлик сабак алган жок деген пикир коомчулукта айтылып келет. Бийлик элди өзү билгендей бийлөөгө, каалагандай калчап, кордоого кыргыздар жол бербей тургандыгын көргөздү. Тилекке каршы Аксы окуясы кийинки бийликтерге сабак болбоду. Эскерүүнү алып барып жаткан облус жетекчиси Кыянбек Сатыбалдиев премьер-министр менен Сапар Исаковго сөз бергени менен калыстыгы жок экенин көргөздү. Аксы окуянын чыныгы авторлору четте туруп, атайын дайындалган жигиттер сөз сүйлөйм деген Турсунбек Акундун жолун ар тараптан тосуп, капталдарынан нукуп, кулагына бир нерселерди шыбырап жатышты. Ага карабаган Турсунбек Акун сөз сүйлөөгө чамданды эле баары бир мүмкүндүк берген жок. Ошентип Аксы окуясын жон териси менен сезгендей болгон премьер-министр Сооронбай Жээнбеков менен Сапар Исаков эл алдында эрденип сүйлөсө, чыныгы окуянын катышуучулары Азимбек Бекназаровдорго сөз берилмек турсун көңүл дагы бурулган жок. урматтуу эскерүү, урматтуу эскерүү митингдин катышуучулары, Оппозиция өкүлдөрүнө, негизги каармандарга сөз берилбеген соң, алар эл менен Кара Жыгач айылында жолугушту. Эки революциянын башталышы 2002 жылкы Аксы окуясына барып такалары айтылып эле жүрөт. Дал бүгүнкүдөй саясий куугунтук, сөз эркиндигине болгон басым, алдуулар сүйлөп, алсыздар тебеленип калгандын жыйынтыгын жалпы кыргыз эли жакшы эле билет. Таң эрте камактагы Чотоновдун жактоочулары атайын Ош облусунан келип, эч кандай тартип бузбастан өз арыздарын айтуу үчүн жыйналышат. Бирок жергиликтүү жетекчилик менен милиция кызматкерлери күчкө салып, алардын митингин үзгүлтүккө учуратышты. Дал ушул жерде эркиндик үчүн, акыйкат үчүн Аксы окуясы болгонун, анын 15 жылдыгын бүгүн белгилеп жатышканын бийлик сезген да жок. Кечээ күнү массалык маалымат каражаттарынан чыгып алып, президент Кыргызстандагы өзүнө жакпаган журналисттердин бардыгын жамандап чыкты. Бул сөздү биз бардыгыбыз коргошубуз керек, урматтуу аксылыктар. Коргоонун башында силер тургансыңар, ошон үчүн айтып атам. Туура сөздү, ачык сөздү айтып аткан коргой турган болсок, эртең аларды унуткандан кийин алдагы башкалар өтө баштайт. Эл менен эсептешпей, алардын сөзүн көңүлүн албаган бийликке ишенүүгө болбой калганын билдиришкен жергиликтүүлөр эскерүүдөн соң митингге кайрадан чогулушту. Аксы эли катышпаган бир дагы революция болгон эмес дейт депутат Каныбек Иманалиев. Анын белгилөөсүндө мындан 15 жыл мурун бир Азимбек Бекназаров камакка алынса, азыр андай акыйкат үчүн күрөшкөн азаматтар чекеден камалып жатат. Бул деген 2002 жылкы окуядан бир дагы бийликтин сабак албаганы деп баса белгиледи. Чотонов силердин балаңар беле? Аз түрмөдө отурат.
Бек Турасанов силердин балаңар беле? Ал түрмөдө отурат. Өмүрбек Текаев силердин балаңар беле? Ал да түрмөдө отурат. Бүт Тайманбас жигиттин баарын мен Аксынын балдары деп билем. Могу 3 бүркүтүңөр капаста жатат. Ушул эле күндүн экинчи жарымында миңдеген тургундар Базар Коргон районундагы Текебаевди колдоо митингине чогулушуп, жөө жүрүш жасашты. Аталган жерде 20 күндөн бери депутаттын боштондукка чыгышын талап кылган тарапташтары боз этиге отурушат. Жакынкы райондордун тургундары менен бирге эле Ош облусунун Өзгөн, Нокат, Кара Суу райондорунан да депутатты колдоо үчүн жарандар келген. Булардын катарына Жогорку Кеңештин депутаттары да келип кошулду. Бала күнүнөн баштап демократия, сөз эркиндиги, оппозициялык күчтү жетектеп келген инсанды бүгүн сындыруу, бул жеке эле Текебаевдин өзүн инсан катары сындыруу эмес. Бүгүн жалпы Кыргыз элинде болгон мүнөздү сындыруу. Митинг мөөнөтсүз, дагы да уланат. Чындык үчүн болгон күрөш токтобойт. Сөз эркиндигине болгон кысым, саясатчыларга болгон басым үчүн ар бир жаран күрөшө тургандарын жар салышты. Гүлзада Торобекова, Алымбек Равшанбек уулу, Сентябрь, Жалал Абад.